Пияла самса аябандай даамдуу, ошону менен бирге эле баат дайым болот. Тандырдын самсасын жегендей эле болосуз. Үй жагдайында ушундай өзүбүз пиялада сонун самса жасайбыз. Кыздар, видеонун аягына чейин карап, менен бирге болуңуздар. Анда эмесе кеттик. Эң биринчи бизге ушундай катмарлуу камыр керек болот. Слоёный тесто деп койсок болот. 6га бөлүп алабыз дагы, ушундай кылып ар бирин тоголоктоп чыгабыз. Мынакей ушундай кылып тоголоктоп алабыз дагы, бир четке ала туруп, эми биздин салмабызды дайындап баштайлы. Ал үчүн бизге уйдун эти керек болот. Ушундай кылып 4 бурчтуу кылып туурап алабыз. Андан кийин пиязыбызды туурап кошобуз. Аябандай даамдуу болот. Кыздар, сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Мынакей пиязыбызды туурап алдык. Андан кийин койдун майынан кошуп койсок болот. Туз, зире, кара мурч кошуп, майдан кошуп, жакшылап аралаштырабыз. Мынакей биздин салмабыз даяр. Эми бизге ушундай болгар калемпир керек болот. Ушундай кылып кесип алабыз. Андан кийин помидор керек болот. Мынакей эми пиялаларыбызга ушундай кылып листке коюп алып, салмабызды салып чыгабыз. Кыздар, коркпоңуздар, пиялаңыздар эч нерсе болбойт. Болгарскийибизди салып, помидорду салып, аябандай өзгөчө сонун тамак болот, кыздар. Андан кийин камырыбызды ушундай кылып чайып алабыз. Кечки тамакка үй бүлөңүздөргө жасап берсеңиздер эң эле сонун кечки тамак болот, кыздар. Мынакей баарын ушундай кылып жайып алабыз дагы. Пиялаларыбыздын үстүн жаабып, 180-190 градуста 200 градуска чейин 50-55 минутта бышырып алабыз, кыздар. Мынакей ушинтип пиялаларыбыздын баардын үстүн жаап чыгабыз, кыздар. Андан кийин үстүн жумуртка менен майлап, үстүнө мен кооз болуш үчүн мак сеп койдум. Сиздер болсо кунжут жана башка сейдана сепсеңиздер болот. Достор, каналыма каттала элек болсоңуздар, сөзсүз түрдө катталып алыңыздар. Алдыда дагы жакшы рецепттер менен бөлүшөм. Мынакей ушинтип сеп алдык. Андан кийин кызып турган духовкабызга салып, бышырып алабыз, кыздар. 1 саатка жетпей бышып чыгат. Мынакей кыздар, биздин пияла самсыларыбыз бышып чыкты. Жытуу болсо эми үйдүн ичин жарып атат. Аябандай даамдуу, шордуу, сонун болуп бышты, кыздар. Дамы деген эми керемет, кыздар, көрүңүздөр. Эти болсо жумшак болуп бышкан. Сиздер дагы сөзсүз түрдө үй бүлөңүздөргө бир жолу болсо дагы жасап бериңиздер. Даамдары ооздорунда калат. Мынакей нанын да ушинтип малып жесеңиздер аябандай даамдуу болот, кыздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Эгерде видео рецепт жаккан болсо, досторуңуздар менен бөлүшүп, ой пикириңизди калтырып, комментарий жазып, лайк баса кетиңиз. Эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, комментарийге калтыра кетиңиздер. Аман болуңуздар.